Саламатсызбы? 1-июнда болуп өтүүчү Тоттенхэм менен Ливерпулдун оюнуна өзүңүздүн ставкаңызды коюп көрүңүз. Ссылка описанияда. Сизде 100% бонус күтүүдө. Акчаңызды уткуруп жүрген учурда 10 еврого чейин кайра кайтарып аласыз. Бул жерде зарегистрироваться басабыз. Жөнөкөй регистрацияны өткөн соң Adnix Money кейж аркылуу Арланга кайрылып балансыңызды толтуруп алсаңыз болот. Айпери Куби кызы Хосе экөөбүздү үйлөнтүп жиберишиптир. Мыйзам бузганым үчүн салык төлөдүм. Аз убакыт мурун экинчи наристесин жарык алып келген ырчы Айпери Куби кызы тыныгууну каалабаган эмгекчил жан экенин элге маалымдады. Ал учурда кийим-кече саткан дүкөн ачып, соода тармагынын тузун тата баштаптыр. Ырчы менен азыркы жаңылыктары, жеке жашоосу тууралуу кеп курдук. Айпери бизнес тармагына кандайча кызыгып калдыңыз? Бизнес боюнча түшүнүгүм болбогондуктан мурда бул жаатка кызыкчу эмесмин. Жолдошум жеке ишкерлик менен алектенет да. Ал аркылуу бул тармакка кызыгып калдым. Ал мага бизнестин сырларын үйрөтүп, башкарууга жардам берип жатат. Буга чейин гүл жеткирип берүү кызматы менен гүл сатып иштедик. Эми оңдоп түзөө иштерин жасатып, гүл саткан дүкөндү ачып жатабыз. Ал эми кийим саткан дүкөн ачууну жолдошум сунуштады. Түрктөр менен келишим түзгөнбүз. Биздин дүкөндө Туркиядан келген сапаттуу кийимдер сатылат. Чоңдор үчүн да, балдар үчүн да бар. Дүкөндү Instagram баракчама гана жарнамалап, башка жака жарнама берген жокмун. Буйруса, акырындык менен кардарларыбызды таап жатабыз. Азырынча 2 филиалыбыз бар. Эми Ош шаарынан, Орусиянын Сургут шаарынан да иштешүү сунушу түшүп жатат. Негизгиси бизнести бутуна тургузуу үчүн убакыт жана сабырдуулук керек экендигин жакшы түшүнүп турам. Сиз бизнес менен алпурушуп жүрсөңүз, балаңызды ким карап жатат? Раян 13-майда 2 айга толот. Күлүп, кылыктары чыга баштады. Ата-энем, сиңдим, келиним, баламды карашып, жардам берип жатышат. Ошондуктан бизнеске эмес, кечинде тойлордо ырдоого да жетишип жатам. Жаны тынбаган келинин кайын журту кандай кабыл алууда? Мен келиндик тоордо деле сезген жокмун. Кайната кайненем Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында жашашат. Биз шаардабыз. Мен турмушка чыгаарымды билбей, гастролдорду 1 жыл мурун эле пландап алганда, турмушка чыккандан 2-3 күн өтпөй эле гастролго чыгып кеттим. Ата-энебиз да айылга кетишти. Андан бери убагында эле барышып келишип турабыз. Кудайга шүгүр, кайын журтум абдан сабырдуу, мээримдүү, жакшы адамдар. Алардын жанында өзүмдү келин катары сезбейм. Эркелеп эле кызындай болуп калдым. Кайнененин камырынан дегендей, андан эмнени үйрөнө алдыңыз? Көз тийбесин, кайненем келинге жумшак, экөөбүздүн мамилебиз жакшы. Апам менин кылган жумуштарымды көрүп, мен да жаш кезимде ушундай болчумун, мага окшош экенсиң деп калат. Бир тема талкууласак да, ой пикирибиз окшош чыгат. Апам менен чогуу жашасам дагы көп нерселерди үйрөнмөкмүн. Азырынча сабырдуулук деген алтын сапатты үйрөнө алдым. Элдин талкуусуна көп кабыласыз. Деги эле сынды кандай кабыл аласыз? Жакшы айтылса сынды туура кабыл алам, болбосо ушак сөздөргө көңүл бурбайм, ойлонбойм деле. Хосе экөөбүздүн Дани деген ырыбыз чыкканда экөөбүздү үйлөнтүп жиберишкен. Жолдошумду көрсөтпөгөнүм үчүн күйөөсү ошол же андан төрөдү деп азыркыга чейин айткандар бар. Ушак болуп келген нерсе боло берет да. Ал эми чындык бир гана жакта. Ошол себептен ушакчылар менен күрөшпөйм. Мындай сөздөр жолдошуңузга оор тийбейби? Артымдан ээрчиген жалган сөздөргө жолдошум күлүп тим болот. Башында кимге үйлөнүп жатканын жакшы билген да, баарына даяр болчу. Башынан чыгармачылыгымды колдойт. Болгону эмне кылып жатканымды, кандай кийим кийгенимди карап текшерип турат. Жолдошуңузду элден катууңуздун себеби эмнеде? Жолдошумду элге көрсөтпөө анын каалоосу болду. Өзү сүрөткө түшкөндү жаман көрөт. Элге таанылгым келбейт дейт. Экөөбүз ойлонуп, такыр эле чыгарбай коюуну чечкенбиз. Улуу балаңыз жаңы бүлөгө көнүп кетүү үчүн кандай аракеттерди көрдүңүз? Даян таятасы менен тайнесине абдан жакын. Балама жолдошумду ата деп айттырып, же жолдошума балам деп айт деп эч кимди кыйнаган жокмун. Экөөнүн көңүлүнө койдум. Ортолорунда достук мамиле болсо дечүмүн. Азыр экөө достордой ойноп, чогуу жүрүшөт. Дани иниси төрөлгөндө бизди андан кызганып, сүйлөбөй өзүнчө капа болуп жүрдү. Азыр болсо инисине көнүп калды. Чыгармачылыкка толук качан киришесиз? Азыр иштей турган убагым, канча бизнесим болсо да чыгармачылыгымды таштабайм. Кичүү балам торолуп калганда жаңы клиптерди чыгарып баштайм. Албетте менден жаңылык болот. Дагы эл оозуна алынып, сөз боло турган клиптерди тартам. Талкуу жарата турган, сөз боло турган видеолорду да мал менен социалдык баракчаңызга киргизип турасыз. Алардын акыркысы ролду кармабай роль башкарган видеоңуз болду окшойт. Ролду кармабай бут менен башкарганды унааны мыкты айдаган бир адам үйрөткөн. Алыс жолдо баратканда ушинтип айдоодон ырахат алам. Ал эми видеону сиңдим менен тойго бара жатканда тартканбыз. Видеону тартып бүтөөрүбүз менен майы кызматкерлери кармап, каттуу ылдамдыкта курт агынбай айдаганым үчүн мыйзамдуу түрдө карточка менен салык төлөгөм.
Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Үй бүлөдө жолу болбой калса да чыгармачылыгын өнүктүргөн ырчы айымдар. Көпчүлүк ырчылар өздөрүнүн чыгармачылыкка келгенин балалыктагы кыялдары менен дайыма ырастагысы келгендиги менен түшүндүрүп келишет. Кыргыз эстрадасынын айрым ырчы айымдары үй бүлө күткөндөн кийин чыгармачылыктан алыстап кетишкен. Ал эми айрымдары жалгыз бой болгонуна карабай, чыгармачылыктын жаңы чокуларын багынтып келишет. Барометр KG редакциясы шоу-бизнестен өз ордун таап, атактуулукка жеткен жалгыз бой ырчы айымдарды тизмектеди. Динара Акулова чыгармачылыктын түйшүгүн тартып, ысык суугуна чыдап келе жатканына 40 жылдан ашык убакыт болду. Ырчы өзүнүн жасаган эмгектери үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына татыган. Акулова буга чейин ырчы Абдумалик Шерматов менен баш кошуп, экөө эки кыздуу болушкандан кийин эки ажырым жолго түшкөн. Турмуштун сыноолоруна сынып калбаган ырчы кыздарын өзү жалгыз багып чоңойткон. Динара Акулова деген атты уккан дээрлик ар бир кыргыз чыныгы талантты көз алдына элестете алат. Белгилей кетсек, ырчы Гүлмира аттуу кызды да 11 жыл бою тарбиялап сахнага алып чыккан. Кийин Гүлмира өз апасы менен кеткен. Ал эми тун кызы Мери Дина учурда үй бүлөлүү, балалуу. Ал эми кичүү кызы Малика Дина апасынын жолун жолдоп, кичинекей кезинен бери ырчылык менен алектенип келет. Бир кыздын апасы. Жогоруда жазылгандай, Акулова кыздарына өзүнүн атын Дина деп фамилия кылып берген. Учурда ырчы сахнадан алыстаса да, чыгармачылыктан алыстаган эмес. Тайэне катары небереси Айгүндү багып чоңойтуп жаткан кезде, ырчы актрисалык жаатында да өзүн сынап келет. Гүлнур Сатылганова Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ырчынын репертуарында 200дөн ашык ыры бар. Сатылганованын учурда 23 жаштагы Арнас аттуу бир уулу бар. Жолдошу Даниэль Токтобаев уулу 5 айлык кезинде каза болуп калган. Жолдошуну көз өткөндөн кийин ырчы башка турмуш күткөн эмес. Гүлнур айымдын чыгармачылыгын кыргыз эли гана эмес, боордош өлкөдө да абдан баалап келишет. Ырчы Инстаграм баракчасындагы постунун биринде: "Ырдай берем, ырдаганды сүйөмүн, ырчылыкты туудай тутуп жүрөмүн. Көрмандар сүйүп карап кол чапса, өзүмдү мен эң бактылуу сеземин" деп жазган 4 сабыры менен бөлүшкөн. Анжелика Бекполиева жакында 30 жашка толгонунун урматына туулган күнүндө өзгөчө отчеттук концертин берүү алдында турат. Ырчы эң алгач 1997-жылы Айчүрөк театрында чыга баштаган. Анын жеке чыгармачылык жолу 2007-жылдан тарта өнүккөн деп айтууга болот. Урмат Бекполиевке турмушка чыккан Анжелика жолдошунун фамилиясына өтүп, алар 3 кыздуу болушкан. Бирок жубайлар белгисиз себептерден улам ажырашуу чечимин кабыл алып, мыйзамдуу түрдө никеси жараксыз деп табылган. Кыздары Айыма, Элима, Айлен апасы менен калган. Жалгыз бой экенине карабай, ырчы бир топ ийгиликтерге жетип келет. Ал ырчы гана эмес, өзүн актрисалык жактан да сынап, өзү тууралуу фильм тартууга да жетишкен жеке ишкер. Айыма менен Элима апасынын жолун жолдоп, ырчылык менен алектенип башташкан. Айыма азыртадан эле жакшы ийгиликтерге жетишип, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган. Анжелика жолдош менен эки ажырым жолго түшкөндөн кийин да чыгармачылыгын мыкты деңгээлде өнүктүрүүдө. Ырчы жакынкы күндөрү кыялындагы батирдин ээси болгонун да сүйүнчүлөгөн. Гүлнур Асанова элге ырчы катары эле эмес, актриса катары да кеңири таанылган. Анын көзгө жалбырак көркөм фильминде жараткан Алтын айдын ролу чоң атактуулукту алып келген. Ырчы 2017-жылдын 5-июнунда өзүнүн 3 жаш кичүү Бактияр аттуу тамада жигитке турмушка чыгып, кайра эле 3 ай бирге жашагандан кийин жубайлар ажырашып кетишкен. Ажырашуунун себептерин ырчы жабык боюнча калтырууну туура көргөн. Гүлнур учурда ырчылык менен гана алектенип, тим болбостон жеке сулуулук салонун ачып, бизнес менен да ийгиликтүү алектенип келет. Кыз Сайкал Кабылова турмушка чыгып, кайра ажырашып кеткенине 2 жылдын жүзү болуп калды. Ырчы турмушка чыкканда жолдошу Эрнис анын хиджаб кийип, чыгармачылык менен коштошууну талап кылган. Кабылова баарына макул болуп, ырчылыктан баш тарткан. Бирок ал жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөнүнө аталган маселе себеп болбогонун айтып келет. Кыз Сайкал кызы Альфиянын фамилиясын үстүбүздөгү жылдын 25 майында өзүнүн атына өткөргөнүн кабарлаган. Кабылова жолдошу менен ажырашкандан кийин кайрадан чыгармачылыкка кайтып, байкеси Мажит менен жаңы ырларды жаздырууда. Аны менен катар жеке сулуулук салонуда өз ишин алып барууда. Малика Дина
Динара Акылованын кичүү кызы Малика Дина кичинекей кезинен тарта сахнага чыга баштаган, бирок ал убакыт өтүп Дубайга иштегенге кетип калган. Ал ортодо турмушка чыгып, Айгүн аттуу кыздуу болгон. Бирок жолдошу менен ортодогу мамилеси келишпегендиктен 2 ай жарым жолго түшкөн. Ырчы чыгармачылыкка кайтып, бир канча жаңы ырларды жаздырып, жаңы клиптерди тарттырган. Бирок Малика өткөн жылы казак актеру Эрке Булан менен мамилеси бар деген сөздөр айтылып, кийинчерээк алар өздөрү тастыкташкан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кыз жигиттин мамилеси токтоп калган. Ага кошумча ырчынын жеке дүкөнү да бар. Алиша Дия элге ырчыдан да көбүрөөк актрисалык менен таанылган. Дия турмушка чыккандан кийин кыска убакыттын ичинде кайра ажырашып кеткендиги калкты таң калтырган. Ал бул тууралуу толук маалымат берүүдөн баш тарткан. Алиша турмушунан ажырашкандан кийин бир канча жаңы кинолорго тартылды. Анын Шаардык келин Шарапат тасмасында жараткан Шарапаттын ролу анын чыгармачылыгындагы эң белгилүү ийгиликтеринин бири. Маалымат булагы Барометр KG сайты.